Кичинекей достор, бизде азыр адабий окуу сабагы. Мен сабакты баштоодон мурда силерге суроо бергим келип турат. Азыр кайсы мезгил балдар? Туура айтасыңар, күз мезгили. Күз мезгилинде айлана сарыга боелуп, молчулук өкүм сүрүп турган учур болот экен. Башка мезгилдер жөнүндө эмнелерди билесиңер? Бардык мезгилдер биригип келип эмнени түзөт балдар? Туура айтасыңар, бардык мезгилдер биригип келип жылды түзөт экен. Калган мезгилдер боюнча жана ошол эле жыл боюнча алдыда жыл жана анын балдары деген жомокту окуп, аны тереңдетип түшүнүп билип алабыз. Анда жакыныраак келип көңүл бургула. Элдик жомок жыл жана анын балдары. Илгери өткөн заманда жыл аттуу ашкан акылман жашаптыр. Ал аябай боорукер, көп өнөрдү билген адам экен. Анын кыш, жаз, жай, күз деген 4 уулу болуптур. Жылдын экинчи уулу жаз жана анын артынан жай күндү аябай ысытып, булактар соолуп, кургакчылыктан көптөгөн жан-жаныбарлар өлүп калышат. Муну көргөн күз жамгыр, ага удай эле кыш калың кар жаадырып, катуу суук кылып жиберет. Буга чыдабаган курт-кумурскалар жылга даттанып келишет. Жаз деген уулуңуз күндү аябай ысытып, кургакчылык кылып жиберген эле, эртеси улуу уулуңуз кыш кар жаадырып, суук кылып таштады. Көптөгөн чымын-жиркейлер өлүп калды. Балдарыңызды бирдеме деп тыйып койбойсузбу? Дейт. Андан кийин арызданып, кой эчки да келип, балдарыңыз күндү бир ысытса, бир муздатып, аябай кыйнап жиберди. Тыйып коюңузчу, дешет. Жыл 4 уулун чакырып алып, алардын кылган иштери жөнүндө сурай баштайт. Жаз балам, эмне үчүн күндү өтө ысытып, жердин баарын кыргатып жибердиң? Жан-жаныбарлардын баары арызданып келип жатышат. Ата, күнсүз жашоо жок, күндүн нуру менен тирүүлүк уланат. Нурдан күч кубат, жылуулук алышсын деп күндү ысытып жибергем, дейт жаз. Андан соң экинчи уулу жайга кайрылат. Уулум, сен эмне үчүн күндү ого бетер катуу ысыттың? Мынчалык катуу ысык тирүү жандын баарын куйкалап салбайбы? Жок ата, аптаптуу ысык болбосо, мөмө жемиш танегин кайдан бышмак эле? Аларсыз күн көрүү кыйынга турат го. Күз балам, эмнеликтин сен абаны бат эле салкындатып, жамгырды көп жаадырып жибердиң? Күз атасынын суроосуна мынтип жооп берди. Атаке, жаз жай бою иштеген дыйкан эмгегин жыйнап алды. Багдарактар түшүмүн мол беришти. Эми эгин талаалар, бактар да жамгырга жуунуп сергибей салышы керек. Антпесе кийинки жылы түшүм бере албай калаарын ойлоп жатам. Кана балам, кыш, эми сен айтчы, эмне үчүн карды арбын жаадырдың? Анткени жаз жай жерди кургатып жиберди. Мен кар жаадырып келерки жазга көп суу болсун дедим. Антпегенде өсүмдүктөрдүн баардыгы өлүп калат эле да, дейт. Жыл балдарынын жоопторун угуп, алардын баарынын сөзү жүйөлүү экенине ынанат да көпкө ойлонот. Эмне кылуу керек? Анда балдар, дептериңерди алып, сөздүктү жазып алабыз. Даттанып, арызданып дегенди түшүндүрөт, жүйөлүү, туура дегенди түшүндүрөт балдар. Андан ары уласак, суроолорго көңүл бургула. Балдар, жылдын 4 уулу тууралуу кимдер эмне деп арызданып келишти? Жылдын балдары атасынын суроолоруна кантип жооп беришти? Алардын айтканын туура деп ойлойсуңарбы? Эмне үчүн? Эми окуя кандай уланышы мүмкүн? Жыл балдарына эмне деп кеңеш айтат деп ойлойсуңар? Балдар, жомок силерге жактыбы? Жакса эмнеси менен жакты? Өкүнүчтүү жери мунун уландысын кийинки сабакта улантабыз. Ага чейин ушул биринчи бөлүк боюнча суроолорго жооп берип, өз алдыңарча талкуулагыла. Ошондой эле кайтарым байланыш учурунда мага жөнөтүүнү унутпагыла.
Salamatda kalgıla.